Эми азыр бардык нерсе жаштардын үмүтү, жаштарыбыздын келечегибиз деп атабыз. Мына жаштар келип иштесе болот экен. Мына Эдил бала ушул Көгарт айыл өкмөтүнө 3 жыл айыл өкмөт болуп иштеди. 3 жылдын ичинде көп нерселерди өзгөрттү. Мына фаптарды, араптарды эме кылып, ошолор менен иштешип, мына фапты куруп берди, мына аптеканы куруп берди, мандыга мечиттерди курду. Эми бул проекти менен иштеткен, проекти менен азыр жаштар илимдүү, билимдүү болуп чыгып атышат. Булардын колдорунан көп нерселер келет деп биз үмүттөнөбүз. Эгерде ушул балабызды өзүбүз жакшынакай кылып, кадр өстүрүп үчүн депутат кылып алсак, биздин өзүбүздүн элге, өзүбүздүн жерге көп пайдасы тиет деп биз үмүт кылабыз.